Рахмат, Сашенкович. Саламатсыздарбы? Улукбек мырза, биринчи суроо, состав правительства, азыркы структура азаябы же ушул ойдон калабы? Вицелер канча вице калат? Урматтуу депутаттар, абдан жакшы суроо берилди. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн курамы абдан чачыранды деп айтсак болот. Бир топ вице-премьер-министрлер бар. Туура иш жүрүп атат. Ошондон сырткары бир топ мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор бар. Азыр бүгүнкү күндө 22 өкмөт мүчөсү бар. Эгерде бүгүн сиздер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, мен бүгүн кечинде урматтуу төрага Талант Турмашевдин атына расмий түрдө ушу структура, программа, составты киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Ушул жерде анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Андан сырткары өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт. Кыска жооп ушундай. Мына азыр коомчулукта кечетен бери катышуу сөз болуп атат, жаңы билим берүү министри боюнча. Оюңуз кандай? Калабы? Жаңы билим берүү министри боюнча менин оюм абдан жакшы. Ал боюнча интернет сайттарда мен да окудум. Ал жөн эле мындай сөз түрүндө маселе болуш керек. Бирок ал киши Кудай буйрса мен ойлойм иштейт. Рахмат. Экинчи маселе. Мына былтыркы жылы биз 25 миллиард карыз алып, ошонун 18 миллиардын өкмөт айлыкка жумшады да. Тарыхта биринчи жолу кредиттен айлык берди да. Сиз дагы ошону кескин түрдө кыскартууга бардык эле мамлекеттик структураларды даярсыңызбы ошого? Урматтуу депутаттар, бул билим берүү тармагы боюнча биз атайын программа кабыл алабыз. Жок, мен бардык тармакта дейм. Бардык мамлекет тармактагы чиновниктерди кыскартканга даярсызбы? Даярбыз. Жакшы, рахмат. Рахмат, ийгилик каалайбыз, буюрса сизди колдойбуз. Рахмат.